Assalamu alaikum, урматтуу устаттар, саналаштар, достор, кесиптештер, жалпыңыздарга жагымдуу салам. Мен сиздер менен эң бир сонун маалымат менен бөлүшөм. Ал кандай маалымат дей турган болсоңуздар, эми үйдө олтуруп эле коммуналдык кызматтарды, акча которууларды же болбосо өзүңүзгө бирдик жүктөй аласыз. Анда мен баштадым. Баарыбызга белгилүү болгондой, биз төмөндөгүдөй банковская карта колдонобуз. Буну биз көпчүлүк учурдарда банктан акча алганда эле колдонобуз, бирок көпчүлүгү зор мүмкүнчүлүктөрүн билбейбиз. Азыр сиздерге мен зор мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүп берем. Ал үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке киребиз. Play Marketке биз Elcard Mobile скачать деп жазабыз. Установить кылабыз. Установка болуп жатат. Ачабыз. Регистрация дегенди басабыз. Регистрация дегенди басабыз. Бул жерде көрүнүп тургандай, телефон номерибизди жазабыз дагы. Жазалы. 770 менен 64 59 59. Эми паролго сөзсүз биз 8 санынан кем эмес, анан латын алфавитинен кошуп коебуз. Мисалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дейм дагы. Латын алфавитинен аны басып коеюн. Кийинки өтөбүз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Латын алфавитинен аны басып койдук. Эми баарыбызга белгилүү болгондой, регистрация телефон номерибизге код келет. Ошо кодду жазып бул жерге киргизебиз. Создайте пин-код дегенден кийин сиздер пин-код создать этесиздер. Мисалы мен 1 2 3 4 деген кайра 1 2 3 4. Мына эми кирди. Киргенден кийин жана картаны колуңуздарга картаңыздар жана паспортуңуздарды аласыздар дагы. Картадагы номерди жазасыздар. 16 номер бар. Мен мисалы плюсту басабыз. Эгерде айлыгыңыздардыкы болсо, айлык деп койсоңуздар деле болот. Айлык. Же банктын атын жазып койсоңуздар болот, өзүңүздөр каалагандай кылып. Же банк деп коелу. Андан кийин ошол коддорду жазабыз. Бул жерден биз атайын ушул жерге сиздер банктагы номериңиздерди, картадагы номериңиздерди жазасыздар. Ал эми бул жерге ошо кайсыл айда бүтөрүн. Ал эми бул жерге картанын артында номер жазасыздар. Андан кийин ушинтип жазып, картабызды жазып толтургандан кийин добавитти басабыз. Паспорт данныйыбызды толтурабыз, паспортубузду бул жерге. Бул жерге ошо паспорт данныйыбызды толтуруп, андан кийин
айды болсо айды, болбосо айын кылып жазабыз. Айын номерин жазабыз дагы. Окейди басабыз. Эми мынантип биз банк деп жаздым эле. Мен банкта карточкамды бул жерге толтуруп алдым. Эми кызматтары. Эгерде мен ар дайым ошо Элсомдо колдонуп келем. Азыр мен кызматтарын көргөзүп берем. Биз кантип канча сом бар экенин да текшерсек болот. Анан үчүн картага киребиз. Айлыгыбыз да канча экен. Мен Элсомду эле текшерейин. Элсомдо менде 150 сом бар экен. Андан кийин ушул жерден эле биз кандай кызматтарды, мисалы, өзүмдүн картама, мисалы, Визадан же банктан же Элсомдон же чет өлкөгө деген да визам бар. Ошолорго кантип акча, мисалы, бул жерге номерди тайсам, Элсомго 100 сом котороюн дейин. Чет өлкөгө деген карточкаман, 100 сом которулду. Мен аны кантип билем? Азыр бул жактан картама кирем. Картама кирем да, Элсомдо менде жана 150 сом бар эле. 250 сом болуп калды. Эми сиздер кантип акча которосуңар? Переводко киресиздер. По номери карты дейсиздер. Эгерде өзүңүздөрдүн кайсы бирөөнүн сурайсыздар да, кимдики боло турган болсо. Мен мына жерден жанагы 16 номерин өздөрү жөнөтүшөт. Мисалы, мындай жөнөтүшөт дагы. Сумманы тересиз дагы, далее десеңиз, ошол жөнөтө турган адамыбызга ошол акча барат. Ал эми кантип эдинса салабыз? Ан үчүн главныйга барабыз. Услуги связь деген бар. Билайн болсо Билайн, Меяком болсо Меяком. Мен Меякомго эдинса сала турган болсом, мына 0990 41 41 49. 10 сом сала турайын. Кетти 10 сом. Менин Меякомо 10 сом эдинса түштү. Ал эми кантип коммуналдык кызматтарды карабыз? Мына жерде коммунальные услуги деген бар. Ушул жерден биз эмнеге төлөй турган болсок, налог төлөй турган болсок, же банктык иштерди кылсак болот, банктык кызматтарда. Ушинтип биз үйдө олтуруп алып эле көп иш аракеттерди кылсак болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.